Саламатсыздар, урматтуу радиочулар, кутмандуу күнүңүздөр менен Парламент радиосунун күндүн тартибинде программасынын бул жолку чыгарылышы күндүн өзгөчө датасына байланыштуу болуп турат. Себеби бүгүн күнгө жума. Бул өзгөчө Кудайды тааныган биздин мусулман бир туугандарыбыз үчүн өзгөчө ыйык күн катары эсептелет. Бул күндү Жогорку Кеңештин имаратында атайын уюштурулган намазканада дайыма баяндар айтылып турат. Мына ушул учурдан пайдаланып, бүгүнкү ушул жума намазды алып барган өкүл борборубуздагы Кыргызстан Ислам университетинин окутуучусу Барпийбеков Мирзат мырзаны студияга чакырып отурабыз. Кош келдиңиз. Жума маарек болсун. Негизи ар бир өкүлдөр келип бирге болсун. Ушул баяндардан сабак алгандар бир гана угуп коюу менен чектелип калып атабы, же бир тыянак чыгарган жакшы бир жышаанды байкай алдыңызбы? Канча жолу келишиңиз, эмнени сабак кылып алып атасыз өзүңүзгө, ошондой эле кандай жаңы баяндарды сабак кылып өтүп атасыз? Мен бул жака жума намазга келгениме көптө эле болду элек, жакындан бери эле келип атам. Мурдагы бул жака келип аткан адамдар алар башка иштерге которулуп кеткен себептен алардын ордуна мени бул жака азыр дайындашты. Эми жалпысынан эле биздин ошол дин тарабында айтылып аткан баяндарыбыздын элге пайдасы болуп атканын эми жалпы чөйрөдө, коомдо байкап атабыз. Кудайга шүгүр. Жаман эмес. Анан албетте пенде баласы жакшылыктан үмүттү үзбөйбүз. Бүгүнкү темаңыз, баам салып отурсак, тобо кылуу темасына арналыптыр. Негизи тобо деген сөздүн өзүн турмушта кандай кабыл алып, кандай колдонсок болот? Тобо деген сөз биз кыргыз тилине тобо деп эле айтылып жүрөт. Бирок бул ошол бизге кыргыз тилине араб тилинен түз кирип калган сөздөрдүн бири. Араб тилинде тобо деген сөздүн котормосу кайтуу дегенди билдирет экен. Шариатта, динибизде адам баласы кылган күнөөсүнөн кайтууну тобо дейбиз. Ошо тобо динибизде Кудайдын буйругу. Демек ар бир мусулман адам кемчилик кетирип күнөө кылганда ошо күнөөсүнүн аркасынан кайра дароо тобо кылышы мойнундагы милдети, парзы. Жана тобо кылууда дагы өзүнүн талаптары бар. Адам баласы күнөө кылганда күнөөлөр эки түргө бөлүнөт экен. Пенде менен Кудай ортосундагы мамиледеги кеткен кемчиликтер жана пенделердин бири-биринин мамилесиндеги кетирген кемчиликтер болуп. Пенде менен Кудай ортосундагы кетирген кемчиликтер боло турган болсо, мында 3 талап кылынат тобо үчүн. Биринчиси ошол кылып аткан күнөөсүн, кетирип аткан кемчилигин токтотуусу керек экен. Экинчиси ошол кылган туура эмес ишине өкүнүүсү керек, күнөөсүнө. Жана үчүнчүсү мындан ары эми ошол күнөө ишти кылбайм деген ниет керек экен, ниет кылышы керек экен. Эгерде адамдардын мамилесиндеги болгон күнөө иштер боло турган болсо, ушу жогорку 3 талапка 4-үнчү талап кошулат. Ал эгерде бир адам экинчи бир адамга моралдык же материалдык зыян келтирген болсо, мына ошол зыяндарын ордун толуктап бериши керек, компенсация кылып, же болбосо ошол адамдын кечиримин табышы керек болот. Мына ушуну менен жалпысынан ушул талаптар аткарылганда гана адамдын кылган тобосу чыныгы тобо болуп эсептелет экен. Эми тобо туурасында эмнеге тобо кылышыбыз керек дегенде, биринчиден Кудай Таала өзүнүн ыйык сөзү Кур'ан Каримде бир топ аяттарда тобо кылгыла деп айткан. Мына ошолордун биз кээ бирлерине токтоло турган болсок, Тахрим сүрөсүнүн 8-аятына Аллах Таала бизге карап ушинтип кайрылып атат. Стагфирулла я айюхаллазина аману тубу илаллахи тавбатан насуха. Эй ыймандуулар, Кудайга чыныгы тобо кылгыла деген. Бул Кудайдын буйругу, демек ошондуктан тобо кылуу парз деп айттык. Мирзат мырза, мынакей адам баласы ачкөздүктү тыюуда өтө чоң мындай катаал тосукмолордон өтүш керек окшойт да, себеби өзүн өзү тарбиялоо аябай күчтүү нерсе да. Бул жагынан мисалы өзүң тойсоң да көзүң тойбойт деген нерсеге келгенде кандай хадистер мененби, аяттар мененби түшүнүк бере аласыз? Бул туурасында Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы айтып кеткен. Сиз айтмакчы, туура, адам баласы өзүн тарбиялаш эң кыйын нерсе. Биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айткандай, адамга эң кыйын нерсе күнүгө адам болуу дегендей. Динибиз дагы ошол адамдагы эң кыйын нерсе бул адам өзүнүн адамдык асыл сапатын сактап калуу кыйын деп айтылат.
жана адам баласы өмүр бою ошол өзүнүн асыл сапаттарын сактоонун аркасында болушу керек дейт. Бул Кудайдын буйругу. Мына ошого карата пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистердин биринде айтат, эгерде Кудай Таала адам баласына бир өрөөн алтын бере турган болсо, мына ошол бир өрөөн алтынга дагы тойбой, ал андан дагы экөөсүн каалайт дейт да. Бул демек адамдын табиятындагы ошол ачкөздүктү айтып атат, дүйнөгө болгон. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, ким тооба кылса, Кудай тообасын кабыл кылат деди да. Ушул хадистин эле уландысында ушинтип айтты. Мына ушул хадистен алымдарыбыз бизге өтө чоң сабакты айткан. Демек адам баласынын ошол напсиси, табияты ошондой ачкөз болот экен, тойбойт экен. Бирок ошол нерседен бул жаман мүнөз албетте шариятта жаман мүнөз экендигине пайгамбарыбыз ошол сөздү айткандан кийин тооба кылган адамдын тообасын Кудай кабыл кылат деп атат да. Демек күнөөгөдөн тооба кылат дедик. Демек ачкөздүк күнөө болгондуктан пайгамбарыбыз ошондон тооба кылыш керек деп атат. Жана ким тооба кылып ошол мүнөздөн арылам деп аракет кылса, албетте Кудай Таалага жардам берет деп атат. Анын тообасын кабыл кылат деп атат. Демек жалпысынан биз мусулмандар бул жашоодо мейли байлыкка умтулабызбы, бийликке умтулабызбы, илимге умтулабызбы, өнөргө умтулабызбы, кандай болбосун бир нерсеге умтула турган болсок, мусулман катары бизде бир гана максат болушу керек экен. Ал максатыбыз ошол мүмкүнчүлүктөрдүн аркасы менен биз Кудайдын ыраазылыгын табууну. Демек албетте байлык, бийлик, билим, өнөр бул бардыгы мүмкүнчүлүк. Анткени бирөөдө билим болбосо, билими бар адам билимсизге караганда сооп табууга көбүрөөк мүмкүнчүлүгү болот экен. Демек ошол Кудай берген мүмкүнчүлүктөрдү Кудайдын ыраазылыгын табыш үчүн гана көздөш керек экен. Ошо Кудайдын ыраазылыгына жетүүгө ошо мага мүмкүнчүлүк берет деп ошонун аркасынан гана издесек болот экен. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисинде айтат, эки гана түрлүү адамга суктанса болот дейт. Биринчиси Кудай илим берген болсо, ошол илими менен күнү түнү элге кызмат кылып, дин жеткирип, элдин суроосуна жооп берип, билимин таркатып атса, мына ошол адамга суктанса болот. Экинчиси Кудай байлык берген адам, ошо байлыгы менен күнү түнү Кудай ыраазылыгы үчүн деп элге кайрымдуулук иштерди кылып жүргөн болсо, мына ушуга суктанса болот дейт. А башка учурда суктануунун кереги жок дейт. Себеби Кудай берген ар бир мүмкүнчүлүк, ар бир артыкчылык жоопкерчилиги бар экен. Куранда айтылат. Сынактагы. Ооба, себеби сумма латус алуна йома идин анин наим деген аят бар. Силер кыяматта ошол Кудай берген жакшылыктардын бардыгынын сурагын бересиңер деген. Кечээ жакында мындай саясатка тиш салып калган жаштарыбыз менен аңгемелешип калдым. Ошондо айтып атышат да, мисалы, мага сунуштаган кызмат деле болду. Бирок ойлоп көрсөм, 1 литр бата турган идишке 2 литр суу куй дегенде мен кантип суу куюшум керек? Табияттын мыйзамын бузган болуп калам деп. Мындай ошол бийликтен дагы өзүнүн адамдык бийиктигин жогору коюп аткан жаштарды көргөндө сүйүндүм да. Ушундай жаштарыбыз көп болсун дедим. Негизи илим болобу, билим болобу, мындай таразалап келгенде батыштын системасында, мисалы, азыр жок дегенде жылмайып койсоң бул деле садака деп атышпайбы? Же кимдир бирөөгө жакшы сөз айтып койсоң бул дагы садаканын түрү деп. Ошол сыяктуу эле биз ушундай жүрүм-турум эрежелерин калыптандырууда ушул дин илими канчалык бир деңгээлде чоң илимдердин бир жыйындысы болуп калат. Ушуну бир сөз менен айтканда кандай деп түшүндүрөсүз? Себеби жана деңиздерден кошулуп кеткен деле биз илимде таап чыккан жаңылык деди, бирок Куранда мурда айтылып койгон деген сыяктуу барып келип эле ушул нерсеге бир сөз менен айтканда, дин бул илимдин жыйынтыгы болот деген сөз айтат алымдарыбыз. Демек илим канчалык ачылыштарды жасап барып отуруп, этеги ошол динге барып такалат дейт. Демек дин бул илимдин жыйынтыгы деген сөздү алымдарыбыз айтат. Эгер болгондо билим дагы бул бөлүнөт экен. Чыныгы билим бар. Анан объективдүү билим, анан субъективдүү билим бар. Кээ бирлер баягы өзүнүн бир көз карашын билим менен билимди ошо көз карашына тууралаң аракет кылат экен. Ошон үчүн бизде айтат, чыныгы илим болсо, анда кандай илим болбосун, табигый илим болобу, башка кандай илимдин түрү болбосун, бардыгы этеги Кудайды таанууга алып барат дейт. Ошон үчүн бизде динибизде илимден тыйбайт, тетирисинче ошо адам баласы илим алсын дейт. Себеби ошол чыныгы илим алган адам, ал ошол жол менен Кудайды тааныйт дейт.
Жанагы сиз айтып аткан жаштарды көрүп сүйүндүм деген, албетте ошол биз жанагы сөзүбүздүн башында айткан Кудайга шүгүр ошол аздыр көптүр диний насааттарыбыздын жыйынтыгы болуп атат, коомдо өзгөрүү болуп атат дегендин бири ушул. Рахмат, урматтуу радиочулар, сиздер бүгүнкү жума күнкү чыгарылышыбызда адамдарга таасир этүүчү тарбиялык маанидеги деп коеюн аалымдардын, ошол Кыргызстан Ислам университетинин окутуучуларынын кеп кеңештерине кулак салдыңыздар. Бүгүн студияда мейманда аталган университеттин окутуучусу Мирзат Барпыбеков болду. Сизге дагы бир жолу ыраазычылык. Сиздерге да рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Саламатта болуңуздар.